Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін мен Бишкек шаарынын түндүк батышы Раздольный айылында турам. Жаңа аты Акжол айыл экен туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыр ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Сиздер Раздольный айылына келүү үчүн Бишкек шаарынан Фуча көчөсү менен аэропортко карай келе бересиздер. Келгениңиздерде биринчи көпүрөнү көрөсүздөр, объезднойдун өйдө тарабындагы көпүрөнү. Ошол жерден өткөнүңүздөрдө оң тарапта ГАИни көрө аласыздар. Ошол ГАИнин дагы 500 метрдей аэропортко карап келе берсеңиздер, аэропортко кеткен чоң трасса менен Школьная көчөсүнүн кесилишин көрө аласыздар. Ушул жерден чыгышты карай бир аз басып барып, оң тарапка кайрылганда Восточная көчөсүндө биздин сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Ушул трассадан сатылуучу үйгө чейинки аралык 700 метр, Бишкекке чейинки аралык 7 километрден ашыгыраак 7-7,5 километрдей болуп калат экен тугандар. Эми бул жака Бишкек шаарынан 380 жана 320 маршруткалар келет. Мен билген, дагы мен билбеген дагы бир-экөө бар. 900 канчанчы бар болчу тугандар. По пути машиналар деле Бишкекке карай көп. Күндүн кайсы убагы болбосун, сиздер Бишкекке карай кенен кете аласыздар. Мына көчөдө толтура машина тоссоңуздар 20 сом 30 сом менен алып кетет экен тугандар. Ушул Школьная көчөсү менен түз чыгышты карай сатылуучу үйгө карай жол алдым тугандар. Видеонун акырына чейин көрүп, өз оюңузду комментарийге жазып, лайктан басып колдоп турасыз тугандар. Азыр видеонун жүрүшүнө калган маалыматтарды сиздерге берем. Сатылуучу үйгө кетип жатып, жол боюнда мектепти да көрүп калдым тугандар. Мына ушул айылдын мектеби ушул экен. Сатылуучу үйгө чейинки аралык 600 метрдей деп айтты үй ээси. Эми ушул мектептен өтүп эле сол тарапка карап кеткен көчө бар. Ошол менен түз барсаңыздар, түз барып бир аз солго кайрылып дагы түз кетесиздер тугандар. Мүмкүн болсо сиздер Яндекс карта менен эле издеп барсаңыздар оңоюраак болот. Бир аз кайрылыштар бар экен. Аны айтсам азыр башыңыздар ооруп кететпи деп ойлойм да тугандар. Оңго, солго деп видеонун жүрүшүн айтып берсем. Азыр үйгө жетип сиздерге үйдүн адресин айтып коем. Анан мүмкүн болсо эси менен звоноктошуп, сүйлөшүп, карта менен эле келсеңиздер оңой деп ойлойм тугандар. Мынакей тугандар, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Восточная көчөсү, адреси 269 үй экен. Жана көргөзгөндөй эле мектеп бар, садик деле бар, мечит. Мына көрүнүп турат бул жерден 50 метр, 60 метр аралыкта жайгашкан. Андан кийин жердин аянты 4 сотук, кызыл китеп, бардык документтери бар экен тугандар. Эми үй жөнүндө айтсак, үйдүн бул времянка 2 бөлмөлүү, узун туурасы 9га 5 экен, толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан утеплять этилиптир, фундаменти 1,5 метрден бийигирээк болуп куюлган. Болжол менен аны метр менен келип көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Мен болжол менен айтып атам. Эми границаларын айтсак, бул батыш тараптан кошуна менен аралык 1 метрден кийин башталат экен граница. Алды тарабынан граница могул навестен 1,5 метрден кийин кошуна менен граница болот экен. Негизи боюнча бул жакта кичине навести алып, же өзүңүздөрдүн планыңыздар менен жакшы эме койсоңуздар, бир машина кенен эле батып, бул жака да кандайдыр бир курулуш кылсаңыздар болот. Анан жердин көпчүлүк бөлүгү түндүк тарабында, бул жакта. Мына бул жак границасы тетиги кошунанын мал сарайына чейин болуп калат. Чоң бул жагы дагы. Мына бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү тугандар. Окей, бул жак деле үй ээсине караштуу. Кыскасы, кимден ким сатып алам деп келсеңиздер, сиздерге 4 соттук жерди ушул жерден ажыратып берет үй ээси. Эми үйдүн ички тараптарынан сиздерге көргөзөйүн. Киргенде эле бул жакта бир навес бар экен. Кааласаңыздар кийин өзүңүздөр бузуп башкарттан салсаңыздар деле болот. Андан кийин түз эле киргенде бир бөлмө. Узун туурасы 4,5га 4дөй көрүнөт. Дуалдары шпаклевка, потолок натяжный потолок, жана түндүк тараптан бир терезе орнотулуптур. Пол жыгачтан болгон пол экен тугандар. Айта кетчү нерсе, бул жакта суу, свет баары бар тугандар. Аларды айтпапмын да. И ушул эле жерден
түзеліп өткенде дагы бир бөлмө жайгашкан. Узун турасы 4,5-га 4 көрүнөт бул бөлмөдө эле. Үйдүн тышкы тарабынын узуну 9 метр, турасы 5 метр туугандар. Бул бөлмөдө эле дуалдар шпаклевка, потолок натяжный потолок экен. Түндүк тараптан бир терезе орнотулган, полу жыгачтан болгон пол туугандар. Бул сатылуучу үйдүн баасыны $14,000 деп атышат туугандар. Ээси менен звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Кандайдыр маалыматтар калган болсо деле ээлеринен сурап алсаңыздар болот туугандар. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.